Эмесе азыр айтып кеткен эки фактор, эки негизги себепке мындай тереңирээк токтоп кеткенге аракет кылайлы. Биринчиси айтты, Кыргыз Республикасында бул мамлекеттүүлүк проблемасы бар. Ошон үчүн демократизация аягына чейин ийгиликтүү жетпей атат деп айттык. Ал эми экинчиси бул формалдык институттардын өлкөдөгү жакшы функциясын аткара албагандыгы келип өлкөдөгү бейформалдык институттарга ишенимдин көбүрөөгү артып, анан өлкө параллелдүү бейформалдуу институттар менен оокатын кылып калганы бул демократизациянын эң чоң тоскоолдугу деп айттык. Ошону тереңирээк карап көрөлү. Эми карап көрөлү, биз 1990 жылы бизде алгачкы демократизациянын кадамдарын байкадык. Парламентте болсо, ошол учурда легендардуу парламентте 8 оппонент президенттик кресло үчүн атаандашкан. Ошол учурда билебиз, Абсамат Масалиев Кыргыз Республикасынын биринчи секретары болчу, Компартиясынын. Ага негизги оппонент болуп, бизге белгилүү Аскар Акаев оппонент болуп калды. Андан сырткары да бир нече оппоненттер бар эле, бирок Аскар Акаев ошол учурда шайлоону парламентте жеңип кетти. Бул нерсе биздин Кыргыз Республикасынын келечегиндеги демократизациянын башталышына жана эркиндикке бул бир топ мындай жакшы өбөлгө түзүп берди да. Себеби дегенде ошол учурда биз билебиз, кошуна өлкөлөрдө же болбосо бул типикалык көрүнүш посткоммунисттик өлкөлөрдө, өзгөчө СССРдин курамындагы биринчи секретарлар автоматтык түрдө президент болуп алып калган болсо, Кыргыз Республикасында жана Монголдо гана биринчи секретарлар шайлоону уткузуп, ага оппонент болуп келген кишилер эмнегедир парламенттик шайлоону же болбосо президенттик шайлоону жеңип бийликке келишти да. Мындайча айтканда, бизде бийликтин трансформациясы болду 90-жылы. Арийне буга Абсамат Масалиевдин өзүнүн дагы демократтык мүнөзү бар экен деп биз баа беребизби, бербейбизби, бирок факт катары айтсак болот. Ал ошол учурда СМБ же болбосо КГБ ал учурдагы прокуратура, армия, милициянын колунда кармап турса дагы өзүнүн оппонентин коркутуп, же шантаж кылып, же бир кандай интригаларды уюштурбастан эле шайлоонун жыйынтыгын кандай болсо ошондой кабыл алып, ал кийлигишпей кетип калды. Бул анык демократтык кадам болду деп биз фактты айта алабыз. Бирок ал кишинин ниетинде эмне болду, болбоду, биз бул илимди кызыктырбайт. Бирок бизди факт ушундай кырдаал түзүлгөнү биз айтышыбыз керек. Бул негизги старт поинт болуп, абдан жакшы мүмкүнчүлүк берди. Бирок тилекке каршы бизде мамлекеттүүлүк маселеси болгон үчүн бизде кийинчерээк өлкө мамлекеттүүлүк маселелерине көңүл буруп, чынында мамлекеттүүлүктү күчөтпөй эле, бирок кандайдыр бир компания, акцияларга көп көңүл бурулуп, мисалы Манас 1000 же болбосо мамлекеттүүлүктүн 2200 жылдыгы деген сыяктуу акция мындайлар өтүп, чын-чынына келгенде мамлекеттүүлүк маселесин күчөткөнгө мындай конкреттүү кадам болгон жок. Айталы, Монгол менен Кыргыз Республикасынын эмнеси айырмасы бар эле дей турган болсок, бирдей эле эт жеген, бирдей эле мал кайтарган, бирдей эле күрөшүп, боз үйдө жашаган эки элдин эмне айырмасы бар эле дегенде, Монгол менен Кыргыз Республикасынын эң чоң айырмасы бул учурда мамлекеттүүлүк болчу. СССР учурунда биз Кыргыз СССР деп аталганыбыз менен монголдор жаманбы, жакшыбы СССРдин курамына кирген эмес, жана алардын өзүнүн өз алдынча жүргүзүп калган бюрократиялык институттары отурукташып, аларда биз эркин мамлекетпиз деген мындай айдентити саясий акторлордун ичинде, саясатчылардын ичинде бир топ калыптанып калган болчу. Ал эми Кыргыз Республикасы чын-чынына келгенде биринчи жолу мамлекеттүүлүгүн ошо 1991 жылы гана алды да. Монголдор болсо 1921 жылы Монгол улусу пайда болгондо, Кытай менен СССРдин ортосунда келишимден кийин ошондо пайда болгону буларга чоң айдентитини түздү да. Ушундай эле нерсени биз чыгыш Европалары менен да айтсак болот. Чыгыш Европаларында дагы жаманбы, жакшыбы
СССРдин доорунда деле, коммунизмдин доорунда деле алардын өзүнүн мамлекети болуп, саясатчыларынын аң сезиминде биз өз алынча мамлекетпиз деген айдентити калыптанган үчүн алар кийин буга көп фокус кылбай, көбүнчө экономика менен демократизацияга булар басым кылып, ушул экөөнүн үстүнөн көбүрөөк иштеди. Биз болсо көбүн эсе буга фокус кылдык, бирок фокус кылганда дагы жаңылышып фокус кылдык. Ошон үчүн Кыргыз мамлекетинин күчү экономика жана демократизацияны андан ары чың алып кетишинин ордуна көбүн эсе мыноо менен алакты болуп, алаксы болуп, биздин күчүбүз көбүнчө бул жакка да кетип, бул экинчи, үчүнчү кандай десем пландагы тапшырмага калып кеткендей болду. Ошон үчүн биз жакшы муну көрө албай калдык. Ал эми экинчи фактор жөнүндө айта турган болсок, бул эмне эле дегенде, бизде негизи мамлекеттүүлүк деген эмне дегенде, илимде мамлекеттүүлүктүн моундай аныктамасы бар. Бул жөн эле өлкөдө туу, улуттук акча же кийимдеринин баары жоктугу, өкмөтүнүн баары жоктугу эле бул мамлекеттүүлүктү аныктабайт дейт. Мамлекеттүүлүк деп биринчи кезекте мамлекеттик сектордагы мамлекет үчүн жооп берген мамлекеттик орган, бюрократиялык аппарат өзүнүн функциясын канчалык деңгээлде аткарганга кудуреттүү, мына ошого жараша ал өлкөнүн мамлекеттүүлүгүн айтсак болот. Мындайча айтканда, мамлекеттин функционалдуулугу бул барабар мамлекеттүүлүк деген нерсе да. Мамлекет канчалык кудуреттүү болсо, ошончолук ал мамлекеттүүлүк деп айтсак болот. Бул деген нерсе ошол өлкөдө армиянын баары жок эле эмес, бул өлкөдө ошол мамлекеттик сектор, менчик секторду канчалык деңгээлде элпек, ага канчалык деңгээлде кызматын кылып, канчалык деңгээлде сапаттуу тейлеп атат, мына ушуга жараша болчу. Биз тилекке каршы мындай мамлекеттүүлүккө бүгүнкү күнгө чейин ээ эмеспиз. Биз чабал мамлекет деп айтып жүргөн аныктамалар бар. Кайсы бир мааниде бул аныктама дагы чын-чынында мындай мааниге ээ деп мындай ынанууга мажбур болосуң да. Ошол жагын айтсак болот. Ушул мамлекеттүүлүктөн келип чыккан проблема бул өлкөдө келип эле эч ким мамлекеттик институттарга ишенбей, мамлекеттик институттар функциясын аткарбай калгандан кийин бизде өзгөчө транзит башталганда эмне болот эле? Өлкөнүн ичинде жападан жалгыз кирешелерди же болбосо жашап кеткенге кантсе да бир топ өбөлгө түзүп шартын берип турган чөйрө бул ал учурда 90-чы жылдарда мамлекеттик сектор гана болчу да. Ал убакта деген жалпы эл, жалпы мамлекеттик менчик сектор анда жандан элек болчу. Анда алар негизи мамлекетке таянбай деле жашап кетсе болот деген түшүнүк анда анчалык күчтүү эмес болчу. Ошол учурда бизде патрон клиент, клиентализм деп коет, бейформалдуу институттар пайда болуп, мисалы моундай бул жерге патрон, бул жерде клиент деген мынандай бейформалдуу институттар кайра мурдагы бар нерселер өтө орун алып, өтө жанданып кетти. Бул деген нерсе мисалы чоңдор мамлекеттик институттарга кирип, мамлекеттик институттарды каптап өздөрү каптагандан кийин бул жерден кийин могу клиенттерин бул жака мамлекеттик кызматка тартат. Бул учурда эч кандай мисалы мамлекетке же болбосо мамлекеттик пост кызматтарга болгон конкурс же болбосо кандай атаандаштык эч кандай жок. Дайыма бул нетворктун ичиндегилер гана, мындайча айтканда айталы, бул патрон менен клиенттин ортосунда жана дагы бир параллелдүү бир патрон болсо, булардын ортосунда союзга кире алган адамдар гана ушул мамлекеттик мүлктү уурдап же аны өзүнүн кызыкчылыгына эксплуатациялап жанбагып кеткенге ошол учурда шарт күчтүү болчу. Анан ошол салт кийин отурукташып кетти. Могул патрон клиент деген мондай түшүнүкчү. Бул бүткүл өлкөнү каптады кийин. Бул бүткүл өлкөнү каптагандан кийин бул патрондордун союзу, патрондордун биригишүүсү бул кийинки саясатты калчады десек болот да. Мындайча айтканда, мамлекеттин башында турган чоң
бийлик, мисалы айталы өкмөттүн астында бир нече анын патрондору бар, айталы могул. Бунун патрондору болсо, бул патрондор дагы өзүнүн клиенттери бар. Булардын дагы клиенттери бар. Районго же болбосо айылга жараша да. Бул айталы бул министрлик деңгээл, бул облустук деңгээл, бул райондук деңгээл болсо, моундай система менен болуп калды дагы. Бул келип акыры мамлекеттик институттарды ичинен чиритип, коррупцияны күчөтүп, булар аркылуу ана демократиялык институттарды ичинен буздук. Айталы ошол шайлоо мисалы комитеттерин, борбордук шайлоо комитеттерин ушул схема менен буздук. Айтсак болот, Ген прокуратуранын иштеши да ушул структура аркылуу, ушул бейформалдуу институт менен бузулдук десек болот. Милициянын иши да ушу менен бузулду десек болот. Келип эле булар бузулгандан кийин бунун баары келип бул патрондорго, бул патрондор клиенттер бири-бирине гана accountability, бири-бирине гана подотчетный болуп, бири-бирине гана жооп бере турган болуп калды. Бирок элге, менчик секторго булардын эч кимиси жооп бербей турган болуп калды. Ошондо келип бул формалдуу институттар менен бейформалдуу институттардын ортосундагы ажырам келип эле анан демократиялык институттардын эрозиясына, алардын иштебешине, алардын же болбосо баягындай шайлоолордун бурмаланышына алып келип, дайыма эле бир бийлик дайыма шайлоону жеңип кете тургандай мындай өбөлгө түзүлгөн бул классикалык кейси, модели мындай түзүлдү деп айтсак болот. Эми бу менен кошо бизге дагы кандай акыркы мезгилде проблемалар бар? Бул биздеги конституциядагы жазылбай калган бир нече белгисиз амбиваленттүү пункттар өтө маанилүү да. Биздин бүгүнкү демократияны тоскоолдук болуп аткан дагы бир пункт бул негизинен ким премьер-министр болуш керек деген маанилүү суроо турат. Өзү демократиялык өлкөлөрдө же болбосо нормалдуу модерндешкен өлкөлөрдө премьер-министр болуп негизинен шайлоону утуп келген партиянын лидери негизинен премьер-министр болот. Мындайча айтканда, бүгүн Кыргыз Республикасын айта турган болсок, мен билгенден бүгүн Иса Өмүркулов премьер-министр болуп отуруш керек эле. Себеби дегенде ал бүгүнкү күндө социал-демократиялык партиянын төрагасы да. Бирок Кыргыз Республикасында буга чейинки практикадан биз билебиз, такыр эле легитимдүү эмес кишилерди биз премьер-министр кылып шайлап келебиз. Бул деген нерсе премьер-министр болуп негизинен бардык демократиялык өлкөлөрдө элдин добушуна ээ болуп, парламенттин ичине келип, партиянын ичиндеги лидерлик шайлоону утуп келген лидер премьер-министр болуш керек. Бирок бизде болсо президентке жакыныраак адамдар же болбосо президенттин ишенимине ээ болгон башка деле фигуралар премьер-министр болуп мындай сунушталып, ал дайындалып келген учурлары абдан көп да. Ошол эле нерсе бизде министрлерге да таандык. Ал эми парламенттик өлкөлөрдө бардык жерде парламенттин ичине кирип келген депутаттардын ичинен гана бирөө министр жана министрдин орун басары болуп шайланат. Анткени министрлер, министрдин орун басарлары булар саясий кызмат. Булар чечим кабыл алуучу органдар. Ал эми чечим кабыл алуучу органдар сөзсүз легитимдүү кишилердин ичинен болуш керек. Башкача айтканда, элдин шайлоосуна алып келген кишилер сөзсүз ошондой чечим кабыл алуучу органдарга дайындалышы керек экени бул демократиянын негизги биринчи принциптери болуш керек. Бирок тилекке каршы бүгүн бизде бул пункттар конституцияда так жазылбаган үчүн каалаган киши президентке жакын же президенттин ишенимине ээ болгон каалаган киши бүгүн премьер-министр же министр орун басары боло ала турган болуп калды. Бул деген нерсе биздин өлкөнүн ичиндеги партиялык системага доо кетирет. Бул деген нерсе биздин партиялык деңгээлде идеологиянын негизинде атаандашууга доо кетире турган эң чоң механизм, мына жашырылган механизм мына ушул жерде жазылып турат. Эгерде биз парламентке биринчи министр же премьер-министр болуш үчүн сөзсүз
киши биринчи парламентке партия аркылуу кирип, анан ал жерде элдин добушу менен келсин деген шарт сөзсүз болсо, элдер сөзсүз анда саясий карьера жасайм деген кишилер сөзсүз партияга инвестиция кыла баштайт. Ал эми мындай эрежелер жок болуп кала турган болсо, анда элдер же саясий акторлор бул достукка инвестиция кыла баштайт. Же болбосо чечим кабыл алуучу орган айталы, же президент, же болбосо президенттин тегерегинде президентке таасир эте ала турган топтор менен достошконго, же болбосо алар менен мамилесин тыгыз кылганга инвестиция кылат дагы. Бул кайра эле келип, жогоруда айтып кеткен мамлекеттин ичиндеги формалдуу институттар эмес, бейформалдуу институттарга кишилер кайра эле ишенимин жогору кылып, аларга инвестиция кылганга бизде дагы деле шарт түзөт деген түшүндүрүп атат. Ошон үчүн Кыргыз Республикасында демократиянын мындан аркы перспективасы жөнүндө сөз кыла турган болсок, биз биринчи кезекте формалдык институттарга ишенимди күчөтүш үчүн биз ушуга окшогон ийне жибине чейинки так жерлерди министрдин орун басары болуп, министр болуп, премьер-министр болуп, өлкөдө сөзсүз элдин добушун алып парламентке келген депутаттардын ичинен гана кишилер сунушталынат. Болгондо да премьер-министр болуп, партиянын лидери гана премьер-министр болулат деген пункттарды биз так конкреттүү жазмайынча, бизде ушундай бейформалдуу институттерге болгон инвестиция күчөй берет. Бул келип эле кайра азыр 27 жыл өлкөдө 2 жолу төңкөрүш болуп, биз демократияга жетпей аткан абалыбыз болсо, бул дагы 27 жыл созулуп кетпейт деген эч кандай гарантия жок. Эми сөзүмдүн аягында биз башында айтып кеткендей, демократия жана башкаруу формасы деп биз айтып жатканда, биз демократия менен кошо демократия эмес режимдердин дагы модельдерин, алардын типтерин карадык, демократиянын типтерин карадык. Кайсыл учурда демократия пайда болушу мүмкүн, кайсыл учурда демократия бузулушу мүмкүн, же бир режим бузулгандан кийин сөзсүз эле ал демократия менен бүтөбү же бүтпөйбү, ал учурду транзит деп атайбыз. Эгер транзит ийгиликтүү болсо, аягы келип ал жерде демократия консолидация болот деп аныктамаларын айттык. Бул үчүн өтө маанилүү болгон факторлор бул мамлекеттүүлүк, бул ошол эле учурдагы башкаруу формасынын дагы типи өтө маанилүү экенин айттык. Өзгөчө бул парламентаризм өлкөдөгү демократиянын отурукташып кетишине президенттик институтка караганда шансы 3 эсе жогору экенин дагы мурда биз статистика, эмпирикага таянып айтып кеттик. Эми биз негизинен демократия маселесин биз ушул башкаруу формасынын өңүтүнөн жана башка факторлордун өңүтүнөн карап, биз ушуга жараша өлкөдөгү келечектеги демократиянын перспективасына дагы мындай сабак ала тургандай биз тажрыйбага бир сыйра кылчайып караганыбыз дагы балким келечек үчүн маанилүүдүр. Эмесе ушул курстун алкагындагы демократия жана башкаруу формасындагы деген сабагыбыз соңуна чыгат. Көңүл бурганыңыздарга, баарыңыздарга чоң алкыш айтам. Мен Сейтек Качкынбай болдум.